Ассаламу алейкум, урматтуу профессорский YouTube каналы көрүүчүлөрү. Сиздердин вниманияңыздарга бүгүн Cherry Tiggo 7 Pro Max. Туугандар, Cherry Tiggo 7 Pro Max рестайлинг. Бул жаңы чыккан машина, где-то 1 ай болду. Заводтон чыкканга. И бүгүнкү күндө ушул машина биздин оюбуз үчүн комфорт плюста өзгө конкуренттер немейт да, жок конкуренттер. Почему? Потому что Cherry компания өзүнүн ошибкаларын признавать этип, максимально доработать этип берди ушул машинаны. Баарыңыздар билесиздер, мурунку Cherry Tiggo 7 Pro Max'тын проблемалары эч кимге секрет эмес, видеолорубуз бар, YouTube'да дагы бар. Коробкасында проблема бар эле, двигателде проблемасы бар эле, рулевой рейкасында проблема бар эле. Также электрикасында иногда ошибкалар чыгып калат эле. Бул машинаны полный доработать этип, мындай двигателин алмаштырышты. 1.5 ордуга 1.6 келди. Коробканы алмаштырышты. Вариатордун ордуга робот келди. 7-ступка. Также электрикасын полностью Cherry Ariza 8 бияк алып салып коюштур турганда. Колонкаларын тоже полностью алмаштырды. То есть бул машинада мурунку проблемалар полностью устранен болду. Машина уже еще более комфортныйраак болуп калды, жумшагыраак болуп калды, динамикасы еще лучше болду да. Барыңыздар билесиздер, Cherry Tiggo Ariza 8 Noise даже BMW, Mercedes'терден кечирип койгула деп коет. 3-5 камераны токтоп турукам деп өтүп кетет. Бул машинадагы Noise али коюп койор элекпиз, но кийинки видеолорубузда аракет кылабыз. Camry, K5, BMW, Mercedes'тер менен Noise коюп көргөнгө кандай динамикасы, канчалык калат экенин өзүңүздөр ичинен көрсөңүздөр болот. Бесключевой доступтары бар, автозапустары бар, помощь при спуске бар, мультируль, автохолд, круиз-контроль, диги приборный панельдер, сенсорный, полностью Ariza 8 бул жака өтүптүр. Селектор передач коробкасын карасаңыздар, ал жак вообще BMW-нын баягы хрустальга окшоп чыгарып коюптур. Менин оюмча эстетично, красиво, чырайлуу болуп чыктыр. Аркаңда просторный сиденьялар. Бул машиналар туугандар, комплектациясы билесиздер, 3 китайстар 2-3 эле комплектация кылып чыгарат. Бул комплектация самый бюджетный, самый бизге выгодный таксиге и выкупка. Но даже бул биринчи комплектацияда машинада уже бесключевой доступ, круиз-контроль, голосовое управление, мультируль, кожаные сиденья, обогревы всех сидений. Это сондай функциялары бар, да? Вот. Также просторный багажный отдел. Бул жакта багаждын ошол бойдон размерлери туугандар ошол мурунку Cherry'де эле болуп калган. Просто доработать этип, уже мурунку ошибкаларын полностью устранять этип, уже доработать жакшы кылып чыгарып машинаны. Декоративный не деп коет, спойлер, спойлерлерин уже черный цветке боеп, кара болуп чыгаптыр. Менин оюмча, любой биздин клиентибиз ушул машинаны алгандан кийин сразу черный пленканы жаап, тонировка кылып, өтө мындай красивый, чырайлуу кылып алат машинаны. Бул машина менин оюмча чисто семейный машина, чоң, комфорт плюска 2025 жылы биздин оюбузча один из самых мындай надежный машина болот. Ошого биз азыр бул машиналардан өтө көп чыгарабыз туугандар арендага, потому что биз уже Cherry менен сүйлөшүп, ушул проблемаларды устранить эткенден кийин уверен болуп калдык бул компаниядан тоже. Баалары боюнча первоначальный взнос дагы жок. 70 000 страховканы төлөйт клиенттерибиз. Айына 105 000 арендадай 36 айга берилет машиналар. По всей России иштейбиз туугандар. Также ушул видеого номерден бөлөк еще телеграм-каналыбыздын ссылкасын прикрепить этип коебуз. Ал жака новостилер тезирээк чыгып турат, чаще. Также еще YouTube-тун дагы ссылкасыны прикрепить этип коебуз, потому что YouTube-тун баарыңыздар көрүп атасыздар. Видеолорду загрузкалары трубкалы грузить этпей, YouTube жабылат дешип атат. Ошондуктан биз азыр Telegram менен еще также Рутубка дагы видеолорубузду чыгарып турабыз туугандар. Обязательно ал жака ссылка менен өтүп, подписка кылып, колокольчиктерди басып койсоңуздар, кандай машиналар чыгып атат, кандай условия берип атасыз, кандай дагы жаңылыктардын баарын сразу көрсөтүп, аракет кылабыз сиздерге полный маалымат беришке. Ошондой туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. WhatsAppка голосовой кылып жөнөтсөңүздөр өтө сонун болот. Баарыңыздарга салам алейкум.